фамилия Абдрахманов. Здесь вот все видно. По фотке все. Пожалуйста. Да. Да, вы Здесь молодцы. Да, порыбачить пришли, оказывается нельзя. Все, выезжаем. Вообще-то да. Да, ну я под градусом. Вот. Нет, Так не работают вопрос. правоохранительные Да. органы города Бишкек. Ну, конечно. Конечно. Нам же по барабану же. Серьезно? Сука, блядь, стрелять Серьезно? будет. Это вот так говорят? Обалдеть. Бул кайсы блатной кызматтык күбөлүк менен тапанча көтөрө эле ушинтип калабы. Социалдык тармактарда өзүнү милиция кызматкери деп тааныштырган мас абалындагы эркек кишинин видеосу тарады. Ал видеодо тартып жаткандарга кызматтык күбөлүгүн көрсөтөп, ал жакта улуттук гвардиянын сержанты Жеңишбек уулу Тынчтыкбек деп жазылган. Бирок ичимдик ичкен адам өзүн Абдрахмановмун деп тааныштырган. Абдрахмановмун деген адам балык улоого эс алганы келип, ичимдик ичкенин моюндады. Ал ошондой эле мас абалда ролду башкарып жүрөт. Укук коргоо органдарынын өкүлдөрү жүзү ушундай деп айткан видеонун авторуна бизге баары бир деп тапанчасын октоп кайра салып койду. Да. Обалдеть. Братан, как ты мужик? Бля, ты удали, что? Что удалить-то? Знаешь, куда я это отправлю? Москвада 17 жаштагы Кыргызстандын жараны сууга чөгүп кетти. Бул туурасында Москвадагы кыргыз диаспорасынын өкүлү билдирди. Сууга чөккөн кыз Жалал-Абад облусунун тургуну болгон. Москвада кафелердин биринде тейлөөчү болуп иштеп жүргөн. 12-июнь күнү достору менен жаратылышка эс алууга чыгып, Строгино метросу тараптан Москва дарыясына агып кеткен. Куткаруучулар анын өмүрүн сактап кала алышкан жок. Учурда каза болгондун жакындары кыздын сөөгүн мекенине алып кетүү аракетин көрүүдө. Ал эми мекендештер үй бүлөсүнө жардам берүү үчүн акча каражатын чогултуп жатышат. Баятов айылынын түштүк тарабында Союз учурунда курулган бассейн орун алган. Союз тарап кеткен соң бассейндин баркы кетип, ичине кум шагыл толуп, айланасы таланып толонуп калган. Ушул бассейнди кайра калыбына келтирүү канчалык колго алынып, аракеттер көрүлбөсүн, багы жокко дагы жок таризинде баг ачылбай келет. Алгач бассейнди оңоп түзөп пайдаланууга алууга иши мурунку аким Семетей Черикбаевдин демилгеси менен 2014-жылы башталган. Анда бассейндин ортосу мекеме ишканада иштеген кызматкерлер тарабынан ашар жолу аркылуу тосулуп, ичине суу толтурулган эле. 2018-жылда ошол кездеги жаштар министри Алиязбек Алымкуловдун колдоосу менен 100 000 сом каражат бөлүнүп берилип, айланасы тозулуп, жаштар уюмунун пайдалануусуна берилген. Ал ортодо сууда сүзүү боюнча мелдештер дагы өткөрүлгөн эле. Тилекке каршы Санапит мекемеси тарабынан бассейнге толтурулган суу талапка жооп бербейт деген аныктама менен кайрадан жабууга дуушар болгон. Бассейндин багын ачуу маселеси кайрадан көтөрүлүп, жергиликтүү ишкер Мурат Аяновдун колуна тийди. Өткөн аптада район акими Нурбек Молдокадыров жана жеке ишкер Аянов жана тийиштүү мекеме ишкана жетекчилери бассейнге барышып, аны кайра калыбына келтирүү маселесин жеринен талкууга алышты. Натыйжада балдардын эле эмес, деги эле жергиликтүү тургундардын жайкы эс алуусуна шарт түзүү бассейнди заманбап талапка ылайык оңдоп түзөө жана жеке иштерге узак мөөнөткө же тактап айтканда 49 жылга пайдаланууга берүүгө макулдашты. Кыргызстандыктардын 22% жакырчылыкта жашайт. Бул тууралуу Улуттук статистика комитети билдирди. Аталган мекеме жакырчылыктын деңгээли боюнча 2018-жылкы статистиканы толук жыйынтыгын чыгарган. Алар тараткан билдирүүгө таянсак, былтыр кыргызстандыктар 22,4% же калктын 1 429 000 жакырчылыкта жашаган. Анын ичинде 35 000 өтө кедей болуп чыккан. Жону жукалардын 68% айыл жергесинин тургундары. Кедейчиликтин деңгээлин эсептөө калктын тикелей кирешесине жараша боло турганын керектөлүүчү наркын негизинде жүрөт. Жалпы кирешелердин 11,7% калктын Кыргызстандан тышкары жүргүзгөн эмгек ишмердигине туура келет. Ысык көлдүн жээгинде ыктыярчылар 3000 желим бөтөлкөдөн турган арт-объект жасалышты. Муну менен алар экологиялык көйгөйгө көңүл бурдуруу максатын көздөйт. Кит суудан секирип жаткандай арт-объект келген эс алуучуларга жаратылышка жоопкерчиликтүү мамиле кылуу керектигин эске салат, дейт түзүүчүлөр. Инсталляцияны орнотууга 3 күн жана кызматкерлер чогулткан 3000 желим бөтөлкө жумшалган. Дүйнөдө ар бир секундта 20 000 желим бөтөлкө жасалса, ар бир мүнөттө аны миллиондогон кардардар сатып алат. 30 жылдан кийин деңизде балыктардан дагы желим бөтөлкөлөр болоруна саресеп салышкан. 15-16 июнь күндөрү Кыргызстандын аймагында туруксуз аба ырайы күтүлөт. Бул тууралуу УКМдин басма сөз кызматы билдирди. Берилген маалыматка караганда мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөшү жана тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Чүй, Талас, Жалал-Абад облустарынын тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде, Ысык көл облусунун чыгышында жаан-чачын катуу жаашы мүмкүн. Ал эми тоо этектеринде жана тоолуу райондордо мөндүр жайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 17-22 метрге
дәрежеге жетиши күтүлөт. Андыктан туруксуз аба ырайы айыл чарба иштерин, унаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда мал кармоону кыйындатат. Күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү мүмкүн.